Кара Суу районунун Кеңсай айылынын тургундарынын маселеси көп. Эң оолу жаштар спорт залдын жоктугунан жүдөп келишкен. Машыгуу үчүн 10 чакырымдан алыскы шаарга чейин келгендери болгон. Бирок алыскы жолдун түйшүгү көпчүлүктү жүдөткөн. Биз кеңсайлыктар ооба залдан кыйналчубуз. Мына шаарга түшүбүз, баары жаштарга, кичинекей жаш балдарга алыс болчу да. Ата-энеси кыжалат болуп кеч калсачы. Азыр рахмат Кудайга шүкүр. Жакшы зал, спорт зал чыгып, чоң рахмат чоңдорго. Ошо буйруса Кудай кааласа, жакшы чемпиондор чыгат деп үмүттөбүз. Былтыркы жылдын курулуш иш планына киргизилген спорт зал күз айларынан курулуп башталды. Жаздын келиши менен кеңсайлыктардын көксөгөнү жерден чыгып, курулуш иштери кызуу жүрүп, бардык шарттары менен каралды. Бул спорт зал жалпысынан ошол заманбап акыркы заманга туура келе турган спорт зал болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө курууучу компания толук кандуу баягы шарттар түзүлгөн, жумуштар толук ошо тиешелүү болгон курулуш иштерин баштады бүгүнкү күндө. Мына өзүңөр көрүп тургандай, бүгүнкү күндө пайда балы башталды. Пайда балын бүтсөк, биз жалпы ушул курулуш объектисин күз айына чейин толугу менен бүткөрүп пайдаланууга берүүнү пландаштыруудабыз. Кара Суу жана Өзгөн районунун тургундары менен болгон жолугушууда Жогорку Кеңештин депутаты Данияр Төлөнов бир топ маселелер менен кайрылгандарын билдирет. Жазгы талаа иштери башталгандыгына байланыштуу айыл тургундары сугат сууну кечиктирбей эрте чыгарып берүүнү, жеңилдетилген насыя, арзан баада жер семирткичтер менен камсыздоону өтүнүштү. Ошондой эле чек ара маселелери да каралган көйгөйлөр менен кайрылышты. Негизи ынтымак айылы бүгүнкү күндө чек арада турган, Өзбекстан менен чек арада турган айылыбыз. Чын айтканда бул айыл ушул Кемпир абадтын границасында, ошонун боюнда турган айылдардын бири. Ошондуктан бул айылга өзгөчө биз мамиле жасашыбыз керек. Себеби бул жерде шайлоо мезгилинде мага кайрылып, ошол ынтымак айылынан кайрылган ошо жаштардан, ошондой эле энелерден, апалардан, аталардан кайрылган көп маселелер болгон. Ошонун бири бул ушул спорт аянтчасы болгон. Мына бүгүнкү күндө Аллага шүгүр, ошо спорт аянтчасы мына ишке түштү. Кудай буйруса курулуштар жүрүп атат. Кийинки жылы Кудай буйруса ушул нерсе бүтүп, ошону биз тапшырабыз жаштарга. Ош обласу боюнча быйылкы жылы 35 социалдык объектини бүткөрүү пландалууда. 25 мектеп, 5 спорт зал жана 5 бала бакчаны бүткөрүп пайдаланууга берүү каралууда. Кара Суу району боюнча буга чейин 20 курулуш объектиси болсо, анын жарымын бүткөрүү пландалууда. Курулуштардан сырткары жолугушууларда элге маалым боло элек жаңы мыйзамдар тууралуу да эл өкүлү кеңири айтып берди. Өз кезегинде тургундар үчүн көйгөйлөрүн айтып калууга да мүмкүнчүлүк болду. Эл өздөрүнүн жергесинде айылда болуп аткан көйгөйлөрүнү көтөрүштү. Аны чечүү жолдоруну биз ошол жерде губернатор болобу, жергиликтүү бийликтин акимдери болобу, мэрлери болобу бирге чечкенге аракеттендик. Ошол жергиликтүү кеңештин деңгээлинде чече турган маселелерди биз чечип атабыз. Эгерде бул министрликке тийиштүү кандайдыр бир мыйзамдарга өзгөртүү киргизе турган маселелер болсо, биз анын баардыгы сунуштарын жазуу түрүндө алдык. Эми Кудай буйруса, азыр жумушка барсак, мен ойлойм, бир 6 ай, 7 айга бизге толук кандуу иштегенге бир жакшы түркүк болуп, жакшы ошо материалдарды алып келдик. Ошо арыз бизге кайрылуулардын негизинде мен ойлойм, ошо 3-4 айда кайсы жакшы мындай иштеп, ошол маселени чечип, анан ошо элибизге, биздин шайлоочубузга ошол маалыматтарды, ошолордун результаттарын кайра беребиз. Жолугушууга келген эл өз суроолорун беришип, жоопторду ала алышты. Эл өкүлүнө кезектеги тапшырмаларды берип, жашаган аймактарындагы чечиле турган маселелерди бирге талкуулашты. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.